Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Базары жок каналы. Бүгүн 8 ноябрь 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Енесай конушунда жүрөм туугандар. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Азыр мен турган жер Енесай конушунун негизги трассасы жана 9-көчөсүнүн кесилишинде турам. Сатылуучу үй ушул 9-көчөдө жайгашкан. Ушул жерден бир аз эле батышка карай барып, оң тарапка кайрылганда сатылуучу үйгө бара аласыздар. Бул жердеги чоң мечетке ориентир алсаңыздар болот. 9-көчө туугандар. Анан бир аз эле түштүккө карай бассаңыздар, жакын жерде мектеп жайгашкан туугандар. Бул көчө менен могу жерден чыксаңыздар, Алмайтинге көчөсү бир 100 метрдей аралыкта жайгашкан. Бул жакта Алмайтинге көчөсү. Алмайтинге көчөсүнөн көптөгөн маршруткалар Бишкек шаарынын бурч-бурчуна өтүшөт жана бул могу негизги Енесайдын негизги көчөсүнөн 3 маршрутка менен сиздер Бишкек шаарынын бурч-бурчуна барсаңыздар болот. Анан Дордой деле бир аз эле батышка карай бассаңыздар, Дордой деле жакын жерде, жөө барсаңыздар деле болот. Аламидин базары деле анча деле алыс эмес болуп калат туугандар. Мына ушундай. Дордойго карай барган өйдөрөктө асфальт жол деле салынган, бат эле өтүп бара аласыздар. Машинеңиздер менен деле, жөө барсаңыздар деле. Анда эмес, мен сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер ылайыктан басып өзүңүздөрдү комментарийге жазып туруңуздар туугандар. Күн сайын Бишкек шаарынан, Чүй областынан сатылуучу үйлөрдү көрөм десеңиздер, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү каршыдагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы. Жалпысынан жерин аянты 5 соток. Жерин аянты 5 соток туугандар. Чыгыш чек-арабыз мынакей бул жерден башталат. Батыш чек-арабыз кошунанын воротасына чейин болуп калат. Видеонун башында айтканда Енесай конушу туугандар, бул жагынан Дордойго Алмайтинка менен чыгып кетсеңиздер, Аламидин базарына деле жакын болуп калат. Мектептер жөнүндө айтсак, бир аз эле түштүгүрөөккө карай бассаңыздар, чоң мектеп бар туугандар, садиктер бар. Мына ушундай. Андан ары эми короосуна кирип калган маалыматтарды берейин. Суу, свет бар экен туугандар. Электр энергиясы 3 фазалуу. Канализация келген, бирок киргизип алуу керек. Канализация келген, киргизип алуу керек. Бул короосунун көрүнүшү. Алды тарабы көрүп турганыңыздардай навес, ылдый тарабы брусчатка болгон. Кенен бир 4 машина баткандай жер бар экен алды тарабында туугандар. Анан бул жакта хозпостройкалар, көмүркана. Бул жагында бир склад. Анан бул жагында очоккана туугандар. Очоктору менен. Анан кирип эле солтурап кайрылсаңыздар, бул жерде мондай бир помещение бар. Азыркы учурда складтын ролун аткарат. Кааласаңыздар, летний кухня же башка помещение катары колдонсоңуздар болот туугандар. Алды тарабы көрүп турганыңыздардай арча дарактары, бул жакта гүлдөр, паулония беле могу аты, паулония дарагы. Мына ушундай. Анан үйүбүз жөнүндө айтсак, 257 квадрат метр толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн туугандар. Толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн, сейсмопояс, колонналары коюлган. Биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосуна туугандар плиталар ташталыптыр. Кирпичтен болгон чоң үйүбүз туугандар. Анан тышкы тараптан утеплять этилген эмес. Ошол жерин айта кетти үй ээси. Ошону айта кетели, тышкы тараптан утеплять этилген эмес. Суу, свет бар, электр энергиясы 3 фазалуу, канализация келген, киргизип алуу керек. Экинчи этажда теплый пол бар жана паровой отопление, көмүр жана электр энергиясы менен иштейт туугандар. Үйдү жылытат. Бул батыш чек-арабыз. Бул жакта пескоблоктон болгон забор чыгыш чек-арабыз жана үйдүн мынакей батыш тарабына дагы мондай бир аз жер бар. Төрүндө итке чакан үй кылып коюптур туугандар. Мынакей бул үйүбүздүн батыш тараптан көрүнүшү. Ар бир терезенин мынакей тышкы тарабынан темирден болгон решеткалар деле орнотулган. Эми короосуна, үйдүн ички тарабына кирип калган маалыматтарды берейин туугандар. Бул жактагы кошуна үй былтыр биздин каналдан сатылган болчу. Анда айта кетейин. Бул мынакей негизги кирүүчү эшиги. Көрүп турганыңыздардай пластик болгон эшик орнотулган. Андан ары түз кирсек, бул жакта прихожка туугандар.
Окей. Бұл жақта прихожка. Андан ары төз кірсек. Бұл жағы дағы бір прихожка болып қалды. Башында қысқасы мына ушындай чақанның бөлімі. Бұл жағы тұғындар потолок натяжной. Бұл жақта мінекей вешалкалар. Оң тарапта бірінші этаждың санузел. Екінші этажда деле санузел бар. Потолок натяжной. Кендишке раковина орнатылып суып шығарылған. Пол жана дуалы кафель туғандар. Андан ары. Бұл жақта холл. Полдор жығаштан болған пол, шығыш тараптан чоң терезе орнатылған. Дуалдар обой екен. Анышылы жерден біз қалған бөлімдерге өтіп кете аламыз. Екінші этажға шыққан тепкіштер деле мына ошол жерде орнатылған туғандар. Андан ары. Бұл жаққа кірсек, залға жайғашқан. Түштік тарабынан жана батыш тарабынан терезелер орнатылған туғандар. Полдор көріп тұрғаныңыздардай жығаштан болған полдор. Потолок натяжной. Окей. Көріп тұрғаныңыздардай люстралар, софиттер. Андан ары. Андан кейінгі бөлме. Бұл жақта ондай тағы бір бөлме жайғашқан. Окей, батыш тараптан терезе орнатылған, дуалдар обой. Ушундай көрүнүштө. Биринчи этаж паровое отопление, экинчи этажда теплый пол бар туғандар. Андан ары бул жакта кухня жайгашкан. Чыгыш тараптан терезе орнатылган, дуалдар обой. Бул жагы кухня туғандар. Мебелдер боюнча кээ-бир мебелдер калат, кээ-бирлерин алып кетебиз дейт. Бирок көпчүлүк эле мебелдерибиз калат дейт. Кээ-бирлерин алып кетебиз деген оюн айтты үй ээси. Эми бөлмөлөр аралык эшиктерди эле көрүп тургансыздардай жыгачтан болгон эшиктер орнотулган. Салмактуу, сапаттуудай көрүнөт. Келсеңиздер, өзүңүздөр эле байкап көрсөңүздөр болот тугандар. Эми экинчи этажда көргөзөйүн. Бул экинчи этажга чыккан тепкичтер. Биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосуна плита ташталган дейт тугандар. Анда айта кетейин. Бул экинчи этаждын холлу. Экинчи этаждын холлу. Потолок натяжной. Дуалдар обой, түштүк тараптан жана чыгыш тараптан терезелер орнотулуптур. Бул жакта теплый пол бар жана полу ламинат экен. Полу ламинат. Жалпысынан 100-257 квадрат метр. Документтер боюнча техпаспорт, кызыл китеп, купли продажа, эмне документ керек болсо баары бар тугандар. Андан ары. Бул жакта дагы бир бөлмө. Негизи боюнча үй ээлери спальня бөлмө катары колдонушкан экен бул жакты. Залда эле чоң эле экен бөлмөсү. Батыш тараптан, түштүк тараптан чоң-чоң терезелер орнотулган. Окей, районду экинчи этаждан көргөзө кетейин. Окей, бул райондун көрүнүшү. Окей, алды тарабы деле көрүп тургансыздардай навес. Андан ары. Бул жакта дагы бир бөлмө. Бул жакты үй ээлеринин балдары теннисный зал катары колдонушкан экен. Окей. Ушундай көрүнүштө. Андан ары. Бул жакта санузел, экинчи этаждын санузелы. Суус арестон менен жылыйт, дуалдары кафель, пол деле кафель жана көрүп турганыңыздардай душовой кабина орнотулган тугандар. Бир аз акыркы учурда тилдер жаңылып калып атат. Адашып
эмне себеп экенин өзүм да билбейм туугандар. Ага көңүл бурбайсыздар, үй жөнүндө маалыматты алып көрүп байкай бересиздер үйдүн маалыматыны. Бул дагы бир бөлмө туугандар, детский бөлмө экен. Чыгыш тараптан терезелер орнотулган. Потолок натяжной, дубалдар обой, пол ламинат. Эми короосуна чыгып калган маалыматтарды берейин. Мен кайра сатылуучу үйдүн короосундамын. Эми эмне маалымат калды туугандар? Бул жактагы помещение чыктырганын көргөзөйүн. Бул жакта мындай склад. Стена с пескоблоком. Бул жактарды көргөздүм. Очокуна барына. Бул үйдүн чыгыш тарабы. Ушунча болгон аралык бар, кошуна менен болгон аралыкта. Электр энергиясы 3 фазалуу туугандар. Ал жөнүндө да айттым. Айтылбаган бир эле баасы калды окшойт. Бул үйдүн баасы $110,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин экранга ээсител деп жазып койгом туугандар. Звонокко сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. $110,000 сүйлөшүү болот. Анан ушул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, сиздер мага үй ээсине жана кимди бир ошол сыяктуу издеген болсо, ошол адамга чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин туугандар саламатта калыңыздар. Күн сайын Бишкек шаарынан Чүй областына сатылуучу үйлөрдү көрүңүздөр келсе, подписаться баскычын баса кетиңиздер.